Бейиш энелердин таманынасында мына ушул бир сүйлөмдүн ичинде адамзаттын акылы жеткен дагы, акылы жетпеген дагы чоң дүнүйө турат. Биз үчүн энелер жана келечекте эне болчулар жалпы аялзаттын коомдо өз ордунун табысы абдан маанилүү. Энелер үйдүн куту дейбиз, жашоонун булагы дейбиз, ошондой эле коломтонун ээси дейбиз. Мына ушул жалпы энелер тууралуу албетте бүгүн биз Эл көрсүн программасында сөз кылалы деп чечтик. Перизат Суранова эжекебиз бүгүн биздин студияда конокто. Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча тобунун мүчөсү, ошондой эле Каныкы эне коомдук фондусунун президенти. Перизат айым, быйыл мына сиз өзүңүз бул шайлоо мыйзамдарына карата өркүндөтүү иштеринин топтун мүчөсү катары жүрөсүз. Эми быйыл сөзсүз түрдө биздин көпчүлүк жарандарыбыз да ошо шайлоо боюнча сөз кылып атышат. Анан шайлоодогу же болбосо жогорку тарапка келе турган биздин айымдар тууралуу. Буга чейинки биздин айымдарда азын оолак келишти, эми толук деп айтпасак дагы алар өз максаттарын ишке ашыра алды деп ойлойсузбу? Өз иштерин жана ойлогон койгон максаттарын ишке ашыра алдыбы же сиздин оюңузча ашыра алышпадыбы? Бул абдан чоң маселе. Негизи дүйнө жүзүндө эле көптөгөн мамлекеттерде, өнүгүп жаткан өлкөлөрдө айымдар менен мырзалардын ортосундагы теңчилик үчүн болуп жаткан күрөштү ушу кылымдар бою эле байкап жатабыз. Албетте Кыргызстанда ушундай бир өзгөчө айымдарга басым жасаган шарт болуп калды, өкүнүчтүүсү. Анткени баарыбыз күбө болдук, саясий чоң деңгээлде деле, мисалы жогорку кеңеште айымдарыбыз жок болгон учурлар да болгон да. Менимче бул күрөштүн негизги максаты бул айымдардын, мырзалардан бийлик талашкан эмес, ушул өнүгүүгө өзүнүн салымын кошууга, өзүнүн кандайдыр бир колкабыштык кылуу аракети деп эсептейм да. Эми мындай талдап көрсөк, кээ бир сандарды ушу айткым келип жатат. Эгемендүүлүк алгандан кийин 20 жылдын ичинде ушул көптөгөн процесстердин натыйжасында ушу активдүү айымдарыбыздын демилгеси менен, коомдук уюмдардын ишмердүүлүгү менен Кыргызстанда ушул саясатта жогорку кеңеште ушул чечим чыгаруу деңгээлинде айымдарыбыз болсун деп мыйзам кабыл алынып, биздин 30% квота деген түшүнүк бар эмеспи? Өкүнүчтүүсү дагы эле коомчулукта 30% бул айымдар экен деп элестетебиз, бирок андай эмес мыйзамда. Бул 30%дан кем эмес деген түшүнүк. Мына ушул мыйзамды кабыл алуу менен биз чечим чыгаруу деңгээлинде айымдарыбызды көрүп калдык да. Партиялык тизме менен барып, азыркы учурда ушул жогорку кеңештин 2 чакырымында айымдарыбыз жакшы иштеп келе жатат. Албетте bunun дагы терс жактары бар, анткени мыйзамды кабыл алууда 30%ды киргизүү, бирок 30%ды сактап калуу механизмдери каралган эмес да. Мына ушунун кесепети менен бүгүнкү күндө 20 эле айым пайызга 17% айымдарыбыз жогорку кеңеште эмгектенип жатат. Мен ишенем, буюрса ушу кийинки кабыл алынган нормалардын эсебинен кийинки жогорку кеңештин ишмердүүлүгүндө айымдардын саны көбөйөт депчи. Ал эми Эгерде сиз өзүңүз депутат болсоңуз, кайсы маселелерден баштамаксыз мисалы? Мына ушул сапатка бараткан кезим, мисалы дагы бир нерсени кошумчалаш керек, сөзсүз түрдө ушул биз күрөшүп жатпайбызбы, анан күрөшкөнгө жараша биз татыктуу болушубуз керек деп, жогорку кеңеште болобу, башка ушу жогорку деңгээлде чечим чыгаруу деңгээлинде айымдарыбыздын ушундай бир үлгүлүү айымдарыбыз көп болуп, ушу сапаттуу курамына да келишибиз керек да. Бул да бир дагы кошумча маселелердин бири. Ошол билимине, тажрыйбасына жана башка бир жакшы коомго өнүгүүгө салым кыла турган сапатына өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Ал эми ушу жалпы азыркы келе жаткан шайлоого басым жасасак, мен ишенгим келет, ушул айымдарыбызды ушу сапатына көңүл буруп, бирок ошол эле учурда партиялардын ички демократиясына таандык маселе бар да. Бул жерде партияларды ушу мындай чакан бир топтун кызыкчылыгына эмес, жалпы элге кызмат кылчу татыктуу талапкерлерди шайлайт деген бир жакшы үмүттү айткым келип атат, ишенгим келет да ошого. Анткени кээ бир учурларда биз өзүбүз деле көргөнбүз, ушу кандайдыр бир партиянын жеке кызыкчылыгына байланыштуу тизмелерден айымдарыбызды кетирген учурлар болгон, же да болбосо ошо мандат үчүн күрөшүп сотко чейин барган айымдарыбыз да болгон да. Анан азыркы эми түрдүү саясий абалга байланыштуу жана партиялардын ички ишмердүүлүгүнө байланыштуу ошо каржы маселесине жана башка кээ бир ушундай тууган тушкандык маселелерге басым жасабай,
ушу сапаттуу, жакшы, татыктуу талапкерлерди шайлап биздин айымдарыбыз булут жүзү боло алат деген бир туура. жакшы. Сиз айтып аткан ушул пикирге азыр биздин телегөрүүчүлөрдүн бардыгы дагы кошулуп аткан болуш керек. Себеби бүгүнкү күндө коомчулукта ошол көйгөй болуп атат. Анан биз айымдар жөнүндө сүйлөшкөндө кыргыз аял заты тууралуу сүйлөшсөк, бул жерде мигрант айымдары жөнүндө дагы эң бир оор маселе келип чыгат да. Же болбосо мигрант айымдардын бардыгын айтпайлы, биз мигрант айымдардын кээ бирлеринин тагдырлары тууралуу жана ошолордун арасында эле биздин мигрант кыздарыбыз тууралуу да. Сиз бул маселеге кайдыгер эмессиз, анткени көптөн бери бул нерсеге аралашып жүрөсүз. Биздин учурда ушул ар кандай маселелер көтөрүшөт. Мисалы, кыздарды жөнөтпөш керек, же сыртка жөнөтпөш керек, иштеген жай мындай кылыш керек деген. Сиздин пикириңизде ушул маселени кандайча чечсе болот же кандай жардам берсе болот? Бул жүрөктү ойгон чоң маселелердин бири. Биринчиден, мен өзүм кайсыдыр бир учурларда мигрант болгон кезим бар. Андан сырткары мен үй бүлөмдө дагы ушу миграцияга кетип, анан башка өлкөдө отурукташып жашап калган бир туугандарым бар. Алар мисалы балдары бул жерде болуп өздөрү тиякта болуп кыйналган. Эми анын баарын башынан өткөрмөйүнчө түшүнбөйсүң да. Эми ошонун баарын көрүп, анан менимче бул миграция маселесин токтотуу албетте кыйын. Анан бул дүйнөлүк практика, бул ааламдашуу процессиндеги табигый нерсе. Анан кетпегиле, Кыргызстанда иштегиле дегенге бизде шарт деле жок, анан андай мүмкүнчүлүгүбүз деле жок да, укугубуз деле жок. Албетте Кыргызстанда татыктуу маяна болуп, анан жашынакай экономикалык абал болуп, анан ушул жерде эле эмгектенип, үй бүлөсүн багып, бала чакасына татыктуу ушу шарт түзүп берсе, эч ким кетмек эмес. Бирок ошол эле учурда ошол кеткен биздин мекендештерибиз жакшы потенциал ашырып, жакшы технологияларды кабыл алып, жакшы каржылык мисалы мүмкүнчүлүктөр бар. Алар бүгүнкү күндө Кыргызстанга инвестиция кылып жатат. Айлыгынан сырткары ушул жерге келип бизнес ачкандар бар, жана башка бар да. Эми ар бир процесстин жакшы жагы бар, терс жагы бар. Мына терс жагынын бирин сиз баса белгилеп кеттиңиз, айымдарыбыздын орду да. Алар мүмкүнчүлүгү болсо балдарын алып кетип үй бүлөсү менен тиякта отурукташат, болбосо балдары бул жерде болуп тиякта отат. Эми бул жерде талим тарбия маселеси бар. Анан бул жерде ошол тиякка барып ал жерден ооруп калып кайра келип ден соолугу жок болуп калган учурлар бар. Ар кандай да. Санга токтолсок, ал жерде 7000, 8000, 10000 деген бир топ сандарды айтсак болот. Ким кандай ооругаларга ошо ооруп калып келип, же болбосо балдарын таштап, же болбосо ата энесин жада калса ушул мындай эми ачык айтыш керек, тууган тушканы өлгөн учурда жетип келе албаган, ошо жада калса көмгөнгө катыша албаган бир туугандарыбыз бар да. Бул абдан оор абал. Бирок миграцияны дагы бир жолу айтам, биз токтото албайбыз. Бирок буну бир туура нукка бурушубуз керек. Кыргызстандын өнүгүүсүнө жакшы инвестициялык фонддорду түзүп, мигранттардын жана мен айткандай интеллектуалдык жана каржылык инвестицияларды алып келүүгө мамлекет жакшы шарт түзүп, ошолорду пайдаланса болот да. Бул дагы бир кошумчалап кетчү нерсе. Бул жерде ошол биздин жарандарыбызга башка мамлекеттин жарандуулугун мажбурлашып атпайбы? Ал жерде жакшы жашайлы, татыктуу билим алалы, балдарга татыктуу билим берели деп ушундай бир кандайдыр бир пособияны жана башка нерселерге илешип калалы деп алып атат, мажбур. Мына ошондуктан биздин мекендештерге балким кош жарандуулукту кабыл алууга шарт түзүп беребиз. Бул жердеги мал мүлккө ээ болууга шарт түзүп беребиз. Жана башка бир топ көйгөйлөрдү чечүү жолу менен биз миграцияны жакшы нукка бурсак оң болмок. Ушул эле сөзүңүздү улай, эми дагы бир бул жерде дагы бир маселе бар. Мисалы, сиз улуттук баалуулуктар даңа азалоо боюнча бир катар ар кандай иш чараларга көп катышып жүрөсүз, мындай коомдук бир канча иш чаралар. Ушунун эле негизинде мисалы улуттук баалуулуктардын маселесине келгенде көп учурда айтышат да, биздин кыздарыбыз башка улуттун өкүлүнө көп турмушка чыгып кетип атат. Болгондо дагы биздин билимди алган же болбосо мыкты кыздарыбыз көбүрөөк турмушка чыгып кетип жатат чет жерге. Алар биздин өзүбүздө калса болмок депчи. Сиздин бул пикир боюнча сиздерде мисалы мүмкүн кандайдыр бир жыйналыштар, кандайдыр бир ой толгоолор болгон болуш керек. Мен жеке өзүмдүн оюмду айткым келип жатат. Бул биринчиден ошол эки жаштын турмуш куруп жаткан эки жаштын бул жеке иши. Экинчиден, мисалы үчүн биздин тарыхыбызда деле болгон башка улуттун кыздарын алганбыз, башка улутка кыз бергенбиз. Бунун маданий мындай бир достук жана башка жакшы нерселерин көрө билишибиз керек да. Чекит коюуга менимче биздин укугубуз жок. Анда мисалы ошол эле учурда
ошол эле учурда мамлекет тарабынан сөзсүз катуу көзөмөл болуш керек. Мисалы ошо кулчулукка сатылган кыздарыбыз бар. Алар өздөрү эле барып өздөрүн саткан жери жок да. Алар алданып кетип атпайбы? Ошол эле Туркияга, ошол эле Кореяга жана башка мамлекеттерге ачык айкын ошол телевизордон эле сайсаң кино көрүп атканда эле астынан реклама кетип атат. Бул көзөмөл жок болгондугуна байланыштуу. Биринчиден, экинчиден мамлекеттин туруктуу позициясы жок болгондугуна байланыштуудур. Бул жерде өтө көп маселе бар да. Анан үй бүлөнүн дагы балким кандайдыр бир учурда кайдыгерлигинен ошол кыздарыбыз кетип калып аткан кези бардыр. Биз билбейбиз да. Азыр мурун биздин балдар кыздарыбыз мен доктор болом же болбосо мугалим болом деп сыймыктануу менен айтчу болсо, азыр мен тияка кетем, бияка кетем деп атпайбы? Паспорт алууга шашат жаштарыбыз. Паспорт алышы менен эле ата-энеси да макул болуп аларды кетирип атат да. Ал 18, 16, 19 жашар биздин өспүрүм балдарыбыз инсан катары калыптанып элек. Аларды алдап коюш да жеңил, аларды мындай жаман жолго барышы да жеңил да. Ошондуктан жоопкерчилик бир гана ошол адамдарда деп эсептебейм. Жоопкерчилик алардын ата-энесинде бар, коомдо бар, чөйрөдө бар, мамлекетте бар. Бул өтө мындай комплекстүү чоң маселелердин бири. Баалуулуктарды, нарк насилди, биздин аялдардын даражасын көтөрүүдө учурда баягы азыркы тил менен айтканда бир хайптарды колдонуш керек деген маселелерди айтып атышат да. Улут катары биз кылымдар бою сакталганыбыздын 3 эле себеби бар. Биздин тарыхыбыз, тилибиз, маданиятыбыз жана каада салттарыбыз да. Эгер алар болчу болбосо, биз дүйнө жүзүндө балким сакталып калбайттыр эле болушубуз керек эле да. Бирок ааламдашуу процессинде заманга жараша жашабасак кыйын болот. Биз анда жабык мамлекет катары, улут катары канчалык өнүгө алабыз, бул чоң маселе да. Ошол процессте айымдардын ролу өзгөчө деген сөздөн алысмын. Айымдардын дагы, мырзалардын дагы бирдей жоопкерчилиги бар деп баса белгилейт элем. Энелердин, кыз келиндердин, сиз айтып атпайсызбы, ошол эне башаты дегендей көчтү баштайт дагы, бирок энелер жалгыз эч качан мындай өзүнчө жашай албайт да. Табигый нерсе, жараткан ушинтип жаратып койгон, жуп болсун деп. Мырзалар да болуш керек, айымдар да болуш керек. Жоопкерчиликти да мен тең бөлүшкө чакырып кетем. Өзүнүн ордун туура билиш керек, эң башкысы. Анан дагы ошол тең салмактуулук болуш керек. Туура, эң туура. Эми баалуулуктар боюнча, мисалы баалуулуктарды биз заттык жана материалдык деп бөлүп атпайбыз, бирок акыркы учурда биздин ушул мисалы замандын өзгөрүүсүнө жараша эле биздин айымдар көбүрөөк ушул материалдык баалуулуктарга көбүрөөк басым жасап кетти. Ошондуктан дагы бир аз тең салмактан чыгып атат деген дагы маселелер айтылып келет да. Эми сиз багы коомдук иштерде көп аралашып жүргөн айым катары сиздин көз карашыңыз кандай? Бул пайыз мисалы канчалык деп болжолдоп айтсак болот? Өкүнүчтүү, бирок чындыгында ошондой. Бирок бул жерде көп нерселердин, сырткы нерселердин таасири абдан чоң да. Анан бирок дагы эле баса белгилегим келип атат, улуу муундун жаш муунга көрсөткөн мисалдары абдан маанилүү болуш керек да. Мисалы биздин жаштар турмуш куруп жатат, акыркы учурларда өкүнүчтүү, бирок статистикага таянсак ажырашуулар абдан көп болуп жатат. Абдан көп. Анан эми байкасаңыз, той топону биз миллиондогон сомдорду чачып жасап атабыз да. Көп үй бүлөлөр карызга алып атат. Анан ата-энеси төгүп чачып жаштарга жашынакай батасын берип, элдин батасын алып берип той өткөрүп берип атат, бирок 3 ай, 4 ай, жарым жыл, 2 жыл жашап алар ажырашып кетип атпайбы? Бул жерде көп нерсенин таасири бар. Албетте. Жакында эле ушул сөзүңүздү улай, кечиресиз, сөзүңүзгө аралашып, ушу атайын маалыматты мына кече 2 күн мурда чыгарышты. 2008 жылга салыштырмалуу 2009 жылы ажырашкандардын саны дагы 500дөн ашык дагы көбөйүптүр да. Мына карабайсызбы ушул? Өтө татаал маселе. Анан чындыгында канчалык биз ушул салтка айландырган той тополорду улап кетишибиз керек. Бул жерде чоң суроо белгиси бар да. Анан жаштар көпчүлүк учурда жаштар да айтып атат, бизге ушул той кереги жок эле десе, ата-энеси айтып атат, мен кантип элден бата алып бербейм, мен тоюна барбадымбы, эл менен катышпадымбы деген бир жөнөкөй мисалдарды менен туңгуюк алып келип атат да. Анан ошол үй бүлө өзү кыйналып атпайбы? Биздин башыбыздан да өттү да андай нерсе. Анан бул дагы бир нерсени баса белгилегим келип атат. Бул гламурдуу жашоо. Анын баары азыркы учурда социалдык тармактарда абдан көп. Ошолор мисал, ошолор үлгү болуп барат. Албетте, бул азыркы өсүп келе жаткан жаштар, кийинки ушул муун, эгемендүүлүк алгандан бери өсүп келе жаткан муун, социалдык тармактарга ушунчалык байланыш, мындай зависимый,
көз каранды көз каранды болуп калды. Бул Ошол жерде жердеги болгону сулуу айымдардын, нерсени көрүнүп атат, ооба, сулуу мырзалардын, алардын баскан турганын алар үлгү катары кабыл алып атат да. Ушул жашоого умтула баштап атат. Анан чоң шаарга келип, мегаполистин жашоо шарты такыр башка. Ушул жерге келип, мен ошол жерде ушундай жашоо мени күтүп турат экен деген ойго булар өзү үчүн мыйзам катары кабыл алып, ошого умтулуп атат да. Бул абдан терс көрүнүштөрдүн, чоң терс көрүнүштөрдүн бири. Анан ошол гламурдуу жашоону булар үлгү катары элестетип, анан ошол социалдык тармактардагы ошол жазган айымдар, мырзалардын жашоосуну алар кабыл алып атпайбы? Бирок ошол эле учурда бул анын баары искусственно мындай жасалма экендигин билбей атат да, же түшүнбөй атабы, же балким өзүнүн мындай бир тажрыйбасы жетишпей атабы, билбейм. Бирок бир эле учурда манты жасалып аткан кезде эле чыккан постуна мисалы үчүн баа берсек, 20 мүнөткө жетпей мен аэропортто паланча күнчүнү тосуп алатам деп атат да. Талдап көрсөңүздөр, бул реалдуу эмес. Мен кээде бир күндө эмес, 3 күндө бир жолу пост койсом, койбосом жок да. Демек, бул эми албетте мен үчүн деле кыйын. Кээде албетте койгуң келет. Жашнакай бышырган тамаңды, бирок ошол канчалык деңгээлде айлана чөйрөгө кызыктуу, керекпи жокпу? Биз маанилүү постторду койгонго аракет кылышыбыз керек да. Биз ушул социалдык тармактардын дагы мындай терс жагын байкап, коомчулукка айтып, кийинки биздин өсүп келаткан жаш муунга үлгү катары, идеал катары көргөзбөшүбүз керек. Туура айтасыз. Эми ушул маселени улайын, баягы азыр социалдык тармактардан сырткары деле ушул окуулар аябай тренинг дегендер күчөдү да. Мисалы, мен сабагыма келсең миллиардер кыла коем, же болбосо үйрөтөм ошол жолду. Кээ бир учурда ал жолду басып өтпөгөндөр да ошол сабакты өтүшүп атат. Андан башка деле момундай ийгиликтин жолун үйрөтөм. Маселени улай эле биздин өзүңүздүн артыңыздан келе жаткан сиңдилериңизге жана студент кыздарга да өзүнчө баса белгилеп кетейин. Сиз өзүңүз баягы тренингтерди өтүп жүргөндөн кийин өзүңүздүн турмуштук тажрыйбаларыңыздан бөлүшүп кетсеңиз. Мен негизи бүгүнкү күндө көптөгөн жаштардын ошол кесип тандоодо ар кандай кыйынчылыктар болуп жатат да, мен байкашымча. Мажбур эле ошо коомго жараша мындай бир популярдуу кесиптерди тандашып эле окуп атат, бирок канчалык эффективдүүлүгү бар, маселе ушул жерде болуп жатат да. Анан баса белгилегим келип атат, өтө популярдуу болгон STEM билимине жаштар өзгөчө көңүл бурса жакшы болмок. Анткени химия, биология багытындагы жакшы билим алуу менен алар мисалы дүйнө жүзүндө көп өлкөлөр абдан жакшы көрсөткүчтөр бар да STEM билимин киргизүү менен. Биздин бирок азыркы учурда министрликтен бир туруктуу позициясы жок бул багытта. Бирок ошондой болсо дагы жаштар кызыгуу менен ушул жерге көңүл бурса, мындай бир жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Аламдашууда ошо дүйнө жүзү ачык болгон кезде башка өлкөлөрдө мыкты адис болуп Кыргызстандын туусун жогору желбиреткен биздин мекендештерибиз абдан көп да. Байкасак, бир топ айымдарыбыз бар, бир топ мырзаларыбыз бар. Былтыр мен Америкага барганда, биз Нью-Йоркто жүргөндө, калп айтам, Вашингтондо жүргөндө, биздин мекендешибиз Сан-Францискодон атайын учуп келди, учурашып кетейин деп. Анан ал мекендешибиз абдан чоң компанияда, чоң ири жетишкендиктерге жетиптир, IT технология багытында да. Мен айткым келип атат, мисалы 5 жыл ITге окуп, анан ал билим алуу менен, диплом алуу менен көп жаштарыбыз артта калып кетип атат да. IT технология күндөн күнгө өзгөрүлүп жатат жана бат-баттан өнүгүп жатат да. 5 жылда алган билим менен бир айдагы алган курс өтө эффективдүү болуп атат. Анткени алар талапка жараша мобилдүү иштеп келаткан кезде. Балким ушул багытта биздин жаштарыбыз өзгөчө көңүл бурат жана мен ойлойт элем ушул билим берүү тармагы, ден соолук багытында, ошо здравоохранение, андан сырткары ар бир жада калса коомдук тамактануу жайларда бардыгы ITге өтөт. IT технологиянын келечеги мына эртеңки күндө. Мен жаштарга сунуштайт элем, ушул багытта балким өздөрүнүн изденүү процесси албетте бул жеке өзүнө таандык маселе, бирок талдап көрсөк, акыркы учурларда кыска мөөнөттүү курстардын абдан чоң эффективдүүлүгү бар да. Биздин кыздарыбыз деле, сиңдилерибиз 1 ай, 2 ай, 3 ай окушуп эле абдан жакшы кесипке ээ болуп атат. Ошол эле мисалы визажисттерибиз бир кесиптин ээси болуп, жашнакай эмгектенип, чет өлкөлөргө барып иштеп келип атат. Жана башка бир топ курстарда мен
чакырып таштаган жерим жок, жогорку билимден кайтышыбыз керек деп. Жок. Бирок көпчүлүк учурда жогорку билимди алып, чоң контракттарды төлөп, бирок ошол кесип менен иштебеген, кызыкчылыгына, жан дүйнөсүнө карама каршы болгон кесиптин ээси боло албаган, бир кесиптин ээси боло албаган жаштарыбыз абдан көп да. Изденүү өмүр бою болот. Мисалы үчүн менде изденүү дагы эле болуп жатат да. Бирок балким андан көрө кызыккан нерсесин ишке ашырып, ошол нерсенин ийгиликтүү адис болууга жакшы мүмкүнчүлүк бардыр деген чакырыкты таштап кетем. Жана сиз баса бергилеңиз, ооба. Мен тренингтерди, окуу семинарларын абдан көп өткөрөм. Түрдүү багытта, түрдүү темалар боюнча көпчүлүк учурда чакырышат, кээде өзүм уюштуруп өткөрөм. Бул семинарларга, тренингтерге барыш керек. Бирок албетте барыш керек десе баарына эле катар-катар барыштын кажети жок. Сиздин кызыкчылыгыңызга таандык маселе, же болбосо СММ специалисти. Мен жакында ошол СММ багытында окууга барып атайын кызыгып окуп чыктым. Кандай экен, эмне экен 5 жума окудум. Көп суроолорго жооп таптым. Жана азыркы учурда өзүм, мисалы үчүн, өзүмдүн аккаунттарымды өзүм иштете алам да. Бул жеке өзүмө, мен аны бизнес катары иштетпейм, же болбосо бир жерге барып кызматымды сатпайм. Бул жеке өзүм үчүн кызыкканыма бардым да. Анан мен жаштарга бир адис менен чектешпегиле деген чакырыкты ортого таштып, канчалык көп кызыгуулар болсо, канчалык көп маалыматка ээ болсоңуз, сиздин алдыңызда абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар деп айтат элем. Чоң рахмат. Абдан жакшы биздин маалыматтар менен бөлүшө кеттиңиз. Келечекте дагы Кудай буйруса биздин жаштардын жолубуз, жалпы эле аял затынын ушул коомдо өзүнүн татыктуу ордун табысына мындан ары да салым кошо берет деген ишеничтебиз. Келгениңиз үчүн дагы бир жолу чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эл көрүүсүнүн программасы бүгүнкү жумушун ушу менен соңуна чыгарат. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жакшылыкта болсун. Саламатта калыңыздар.